башка адамдардай эле ошондой эле ойлонобуз, ошондой эле басабыз, ошондой эле турабыз. Жашообуздун баары эле силердикиндей эле. Врачтарга барсаң, врачтар ай төрөбөй эле кой да. Төрөгөндө эмне кыласың? Балаң урукчан болуп калса эмне кыласың? Ар учурда жашоо бизге оор сындарды тартуулайт. Ошондо биз арызданып, жашоого наразы болуп калабыз. А бирок арабызда турмуштун ар бир күнүн күрөштө өткөрүп, стереотиптерге, коомчулуктун түшүнбөстүгүнө тиреше болуп жашаган адамдар бар. Саламатсыңарбы достор? Менин атым Семетай Аманбеков. Бүгүнкү биздин атайын репортаж Каракол шаарынан болчудай. Биздин бүгүнкү каарман бул жердин тургуну Алтынай Жыргалбекова, майыптыгы бар айым. Алтынайдын окуясы бул күнүмдүк эрдиктин, оор сыноолордон өтүп, жашоонун эч кандай татаал шарттарына баш ийбеген адамдын окуясы. Çay içersin mi? Çay içip koyalım. Çay. Onu beri ölmüşür. Алтынай эртең менен эрте кызын ойготуп, кийинтүүгө шашылат. Себеби тамактанып, анан бала бакчага убагында жетүү керек. Ал эми бул учурда аларды көптөгөн кыйынчылыктар коштоп турат. Биздин күнүбүз күндө эле ушундай. Эртең менен эрте турабыз, саат. Мен 7-де турам, кызым албетте 8 жарымда турат. Азыр чай ичип алып, анан садикти көздөй жөнөйбүз. Садиктен жумушка барабыз. Тайнебиз бар. Тайнебиз жардамдашат. Садикке баргың келбейт абы? Отурбай эле койчу. Жүр кеттик. Диагнозум ДЦП, детский церебральный паралич деп айтылат да. Бул баягы таяк менен басуу кандайдыр мүмкүнчүлүгү чектелген болуп калат. Ошентип эле врачебный термин менен ошондой айтылат. Ушул жерден токтоп коесуз бала. Отур. Түш. Оп. Опа. Сади. Пока, княж. Biraz geleme, sen oynap dur. Алтынай мектепке жаңы барганда эле кыйынчылыктарга туш болгон. Коомчулуктун ага карата болгон мамилеси анын сезимине терс таасир эткен. Мугалимдердин көз карашы башкачараак болот да. Ушундай болсо ушундай ойдон эле жүрө бербей, буну окуп эмне кереги бар депчи, окушум керек да. Ошондой болду. Айылда тем более оорураак болот.
Айылдын элдери мындай башкачараак болот да. Шаарда баягы кишилер көңүл бурбай эле кете берет го бирине. Айылда болсо ошол тема вообще башкачараак болот. Эптеп септеп жүрөт да эми деген ой болот. Балдак менен барып келгенде мектепке кээде кечигип калат элем. Кечигип кирип отурсаң эчтеке да ичмес. Именно звонокко чыкканда, звоноктон киргенде ушул таяктын үнү ошол эжеге аябай раздражительный болчу да. Эртерээк келип отур, же болбосо звонокко чыкпай эле кой да, шашпай отура бер да. Чыгып не кыласың, кайра кирип тияк биякта алаксытпай эле депчи. Мүмкүнчүлүгү чектелген баланын восприятиясы өтө медленный болот. Шашпай кабыл алат бир нерсени. Например, бир бала бир күндө эле ошону кабыл алып кетсе, мүмкүнчүлүгү чектелген балага ошол нерсе бир жумада жетиши мүмкүн да. Алтынайдын айтымында майыптыгы бар жарандарга кызмат көрсөтүүлөрдө ар кандай мамилелер болот. Маселен, ооруканаларда дарыгерлердин кеңештерин же башка эле ооруга тийиштүү иштерди сурап кайрылууда да орой мамиле кабылышат. Ал мындан улам майыптыгы барлар дарыгерлерге да кайрылуудан жазганышарын билдирди. Врачтарга барсаң, врачтар ай төрөбөй эле кой да. Төрөгөндө эмне кыласың, балаң урукчан болуп калса эмне кыласың деген суроолор болду. Балаң ичиңен өлүп калат деген да суроолор болду. Ал жакта медсестралар деле ой ушунун буту ооруйт деген түшүнүк жок. Обычный эме да, после кесарево менен төрөгөндөн катетер салынат да. Ошол катетерди да осторожно алышпайт. Ошонун азабында биз көп тартабыз. Себеби катетерди алгандан кийин ситигин кармабактан правильно суруп алыш керек экен. Менден катетерди алганда бир медсестра келип эле бастыр деди, апам жерге түшүп бастырганда ошону монтип туруп суруп алганда, резко суруп алганда повреждение кетип, 1,5 жыл сидигимди кармай албай жүрдүм. Ошол катетерди туура эмес суруп алган үчүн. Өлкөдө майыптыгы бар адамдарга жумушка кирүү дагы эң негизги көйгөй болуп саналат. Анткени билими жетишчү болуп турса дагы майыптыгын көрүп ишке албай койгон учурлар да бар. Мен деле окууну бүткөндөн кийин окуйт болчумун деп окууну бүттүм, иштейт болчумун деп жүрдүм, бирок көп жерге мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка ала бербейт. Мурда жөн эле айтып кетирүүчү да, эми силер иштей албайсыңар депчи. Азыр конвенция бар үчүн баягы үстүртөн айтып кетиришет да. Чалып коебуз, дагы бир жолу келип көрүңүз, азыр бизде кадрлар бар эле деп кетиришет. Бул тоскоолдуктардан сырткары турак жай маселеси дагы бар. Анткени көпчүлүк майыптыгы бар адамдар жумушка кире албагандыктан мамлекеттик ипотекадан үй сатып алуу кыйындайт. Бул батирди ижарага алып атасызбы? Ооба, ижарага алабыз, 5000 сом төлөйбүз. Кудайым буйрса, мүмкүнчүлүк болуп калса ипотечный кылып үй алсакпы дегенбиз. Буйрса болуп калат деген үмүттөбүз. Мамлекет колдоо кылып дагы жардам берсе жакшы болмок да. Планыңызда ипотека алып, өзүңүздүн квартира же жер үйбү? Квартира эле. Бизге квартира эле ылайыктуу магач, жер үй эмес. Квартира кылып алсамбы деп ойлоп, мечтать этип жүрөбүз, эми буйрса болот болуш керек. Мүмкүнчүлүк түзүп берсе эле, просто эле ошол поход берки деп санабай эле берип койсо, алып алсак жакшы болмок да. Бирин алып койсок, квартирага кеткен акчандан көрө өзүбүздүн үйүбүзгө кете бермек да. Мындай квартира бар, азыр 12.000, 13.000 болуп кетип атат. Дагы кымбаттап кетсем эмне кылам деген коркунуч бар да. Банктарга барсаң, доходуң жетпейт деп кетиришет. Анан айла жок калып каласың. Ал банкка барганда жок дегенде эле доходуңду сурайт да. Канча деп анан көп банктарда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бере бербейт. Себеби ошол кишинин ден соолугу болбогон үчүн көп банктар рисковать эткиси келбейт да. Ооруп калып бирдеме болуп калса, бизге убада кылып калат. Мен көп банктарга баргам. Бул Алтынай Жыргалбекованын негизги иштеген жери. Мындагы чакан темир будкада Алтынай кечки саат 6-га чейин симка сатып, телефонго бирдик салып иштейт.
бул жака киребиз. Бул Мегакомдун сим картасын сатыш үчүн приложение да. Бул жака киресиң. Номерлерди жазасың, мынтип жазгандан кийин тарифтер чыгып калат мындай болупчу. Анан каалаган тарифиңе кошосуң да. Каалаган тарифиңе кошуп клиентке бересиң. Сим картасы бекер болгондо өзүнө баланс алып алат. Анан мага ошонун аркасы менен зарплата чыгып калат да. Бир жолу айтып коесузбу? 705 80 06 03. Ушинтип эле ушул система менен единство салабыз. Кишилер келип, мисалы бул эже азыр мага 70 сом берди. 70 сомдун 65 сомун салдым. Анан мага 5 сом калат да. Ушул 5 сом менин ырыскым. Мегаком сим карта бар. Сизге кандай, жумалыкпы, айлыкпы? Жумалык. Жумалык 145'lik 15 гигабайттык бар. Келип тургуз. Bundan da eski kalay budka var болчу, ошо kalay budka менен ичине суу кирип, аркы берип болуп 2 жыл иштеп жүрдүм. Иштегенден мурда Билайында Кыдыров Адилет деген жигит бар болчу, байке. Ошол байке ачканга жардам берди да. Колдоп берип, банча-мынчаларын көрсөтүп берип, начальный баштап турсуң, акчаң жок экен, мен сага 3000 сом салып берем, ошону иштетип, өзүң акча топтогондон кийин кайра мага бересиң деп ачып берди. Анан ачып бергенден кийин ушинтип иштеп баштадык. Бул бутканы мен 3 жылдан кийин жасаткам. Биринчи эле ушундай зыңкыйып туруп калган жок. Өлкөдө майыптардын укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациясына карабай, алар үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Мисалы, Каракол шаарында пандустардын дээрлик бардыгы талапка жооп бербесе, айрым жерлеринде такыр эле пандустар жок. Мындан сырткары тротуарлар ыңгайсыз жана майыптыгы барлар үчүн атайын коомдук транспорт да жок. Бул тепкичке чыгыш өзүнчө эле бир чоң маселе. Бул чыккан еще эчтеке эмес, ылдый түшүү дагы аябай чоң маселе болот. Бул жака, например, башка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тепкичтен чыгып кире албайт. Мына азыр биз Каракол шаарында Масалиев атындагы көчөдө турабыз. Бул жакта мына пешеходдун жолдору ар бири, мына бирөөсү мисал, мына келип ушундай аркка такалат экен да. Анан майыптыгы жок адам буну сезбейт. Оңой эле мынтип аттап кетет. Майыптыгы бар адамдар мына көчөгө, тротуарга чыгайын десе, мына көчөнүн чети менен басыш керек экен, жети аялдамага барайын десе, мына көрдүңүзбү, ушундай узак жол басып, анан эле тротуарга же аялдамага чыгат, анткени арыктардын баары жабык эмес, мындай ачык. Буну алар аттап өтө албайт. Каракол шаарында майыптыгы бар жарандар үчүн ыңгайлуу шарттар жок болгону менен шаардык эмгек социалдык камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Улан Иетбеков майыптар үчүн баардык шарттар жасалып жатканын билдирди. Мэриянын тапшырмасы менен былтыркы жылы бүт ошол жана менчигинин түрүнө карабастан объектилерге түшүндүрмө берип чыкканбыз. Жана пандустарды коюу боюнча, же болбосо пандус жетпесе, жана кнопка вызова, чакыруу кнопкаларын коюу боюнча, бул боюнча ушундай эле иштер болуп атат. Жаңы салынган үйлөрдү биз аппараттык кеңешмеде дайыма айтып турабыз. Архитектура жанагы вот эксплуатация кылып атканда ошол жаңы объектилерге сөзсүз пандусу болуу боюнча өткөзбөсөңүздөр деген кеңештерди беребиз. Эми биз болгону кеңеш эле бере алат экенбиз. Каарманыбыз базардан иштеп, тапкан акчасы күнүмдүк турмушка жетпегендиктен, акча табуун башка да жолдорду караштырып, долбоор жазууну ойлонгон. Ал мамлекеттик стартапка атайын долбоор жазып, 100 000 сом алган. Ага ноутбук, принтер жана смартфон сатып алып, кечки убакытта үйүнөн дагы иштеп баштаган. Мамлекетке 100 000 сом стартап берилет деп жарыяланып калды. Анан мен утамбы же утпаймбы деп ушул проектти жазып көрөйүн деп жаздым. Жазсам эле өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин морек ноутбукту алдым, принтерди алдым, анан телефонду алдым. Бул телефон менен мындай загрузка кылып иштейсиң да, телефондон телефонго бирдик салып иштегенге аябай ыңгайлуу.
бул ноутбук менен принтерди үйгө коюп коюп, педфактын студенттери келип реферат ушундай нерселер жасап бергиле десе, алар заранее айтышат, мен ушинтип бул ноутбуктан чыгарып берип, анан эртеси күнү алып барып берем, алар алып кетишет да. Ошентип иштейм. Алтынай өзү үчүн коомдо айтылган ар кандай сын пикирлерди, басмырлоолорду баардыгын жасалма стереотиптер деп эсептейт. Ал майыптыгы барлардын жашоосу деле баардык адамдардыкындай эле окшош экенин жана алар баардык эле жумушту жасай аларын айтат. Башка адамдардай эле ошондой эле ойлонобуз, ошондой эле басабыз, ошондой эле турабыз, ошондой эле уктайбыз, ошондой эле жашообуздун баары эле силердикиндей эле, только баардык буту баскан адамдардыкындай эле биздики инфраструктура, коомдун көз карашы менен чектелип калган да. Эгер бизге кыргыздар шарт түзүп берсе, эң башкысы мектептен башталат да, ошол жака лифт салып берсе, балдар менен аралашса, анда ошол бала коомго аралашып, өзүн мындай кандай бир мындай полноценный сезип жашап кеткенге мүмкүнчүлүгү болот албетте. Коомдо аялдарга болгон стереотиптер эркиндикти, жашоо турмушту, пландарды жана кызыкчылыктарды чектейт. Ал эми майыптуулугу бар аялдарга 2 эсе оор. Биринчи көйгөйдү айтсак, бул коомдо болгон калыптанган көз караштар. Калыптанган көз караштар бул майыптуулугу бар адамдарга болгон мамиле. Биринчиден биздин коомдо көбүнчө кайрымдуулук мамиле болуп атат. Бул байкуш адамдар, буларга эчтеке кереги жок. Биз буларга только жардам беришибиз керек. Тамагы, курсагын тойгузуп, кийими болсо болду. Экинчи көз караш бул медициналык көз караш. Бизди майыптуулугу бар адамдарды оорулуу адам катары көрүшөт. Булар оорулуу адамдар. Булар оорулуу болгон үчүн толук кандуу коомдун ишине кире алышпайт, коомдо жашай алышпайт. Буларды деген биз айыктырышыбыз керек. Же болбосо булар деген больница же болбосо реабилитационный борборлордун клиенттери, пациенттери болот депчи. Биз эмнеге умтулуп атабыз? Биз коомдо социалдык жана адам укугуна таянган көз карашка умтулуп атабыз. Кыргызстанда эң эле аз дегенде 197 000 майыптуулугу бар адам жашайт. Анын ичинен 93 000ден ашыгын аялдар түзөт. Биз бул видеодо Алтынайдын окуясы аркылуу майыптыгы бар аялдарга карата стереотиптерди ачып берүүгө аракет кылдык. Коомдо майыптуулугу бар адамдарга болгон көз карашы дагы деле өзгөрөлү элек.